Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты 5-класс. Сабактын темасы Жеңи жок көкө уулу. Айтамын санат тобуңа. Сабагыбыздын максаты акындын өмүр баяны тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Айтамын санат тобуңа ырын окуу менен бирге тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнөсүңөр. Жакшы менен жаманды, адал менен арамды айырмалай билүүгө үйрөнөсүңөр. Ак ниеттүүлүккө, чынчылдыкка, ыймандуу, эмгекчил болууга тарбияланасыңар. Канаттуу ырлары, терең ойлуу алым сабактары, манас баштаган дастандарды табына чыгара айткан жомокчулугу, мукамдуу обондору менен кыргыз казакка аттын кашкасындай таанылган ак таңдай акындын бири, пири Жеңи жок көкө уулу болгон. Алп акындын чыгармачылыгы кеңеш доорунда бааланбай басылып келген. Акыркы 10 жылдан баштап Жеңи жоктун мурастары окурмандарга, угармандарга тартуулана баштады. Жел жетпеген Жеңи жок, ак калпактуу кыргыздан айты шаарга теңи жок. Ушундай атак алып, калың калктын баасына татыган улуу төкмө акын Жеңи жок өтө көкө уулунун айрым көөнөрбөс мурастары да кеңеш доорунда замандын саясатына, мезгилинин талабына жооп бербейт деген кур шылтоо менен басылмалардан басылбай, калк арасынан жыйналбай катылып келген. Качан гана кыргыз жергесинде эгемендүүлүктүн желеги желбирегенде, эр-азаматтардын демилгелери, каржылоосу аркасында Залкар акындын бай мурастары окурмандарга, угармандарга тартуулана баштайт. Жез таңдай акын Жеңи жок 1860 жылы Таластын Сары Көбөн деген жеринде, азыркы Кара Буура районундагы Жийде айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулат. Өтө ата энесинен эрте айрылып, азаптуу турмуштун казанында кайнайт. Көрбөгөн кордуктарды көрөт, жугуштуу ала оорусу менен ооруйт. Ташкара аттуу болуштун буйругу менен элинен куулуп, аксыдагы таекелерине барып, ала оорусунан айыгып, өмүрүн акырына 1918 жылга чейин азыркы Кызыл Туу айылында жашап калат. Төкмө акын Эшмамбеттин замандаштарынын мүнөздөмөлөрүнө караганда өтө орто бойлуу, ак жүздүү, тегерек кыркма сакалдуу, толмочунан келген сулуу, колу ачык, март, үйүнөн мейман үзүлбөгөн меймандос, ырдаардын алдында бир күрсүнүп алып, тилин соймоңдотуп ырдаган инсан экен. Ал эми эмне үчүн өтөнүн Жеңи жок аталып калганы жөнүндө эл ичинде мындайча аңыз кеп айтылат. Кеч күздө өтө жолдош чоролору менен Намангандан базарлап келатып, Кербендин базарына кайрылып калат. Айтылуу Нурмолдо ырчы калың калктын ортосунда дин, шарият, тигил дүйнө жайын шабырата төгүп ырдап жаткан экен. Өтө кунт коюу угат. Нурмолдо ырдап бүтөт. Ошондо эки жеңи карысынан жок кемсел кийген жаш төкмө өтө абалкы салтты улап, улуулук жолду урматтап, ыр менен Нурмолдого салам айтып учурашат. Анан собол артынан собол жаадырып, Нурмолдонун 4 айласын кетирип, айткандарын төгүнгө чыгарат. Нурмолдо ага жооп бере албай алактап калат. Ошондо өтөнү биринчи көрүп, өз атын билбеген, алгачкы жолу ырын уккан калың калк Жеңи жок бала жеңди, бу Жеңи жок кыйын ырчы экен, деп дуу дей түшөт. Ушундан улам өтө Жеңи жок аталат. Кийин бул ысым аксы эле эмес, бүтүндөй кыргыз калкына тарайт. Жерден эшилген кумду баскандай эргип ырдаган Жеңи жок ыр берметтерин нөшөрлөнтө төгүү менен бирге манасты, семетейди, кожо жашты, эр төштүктү күндөп түндөп айткан жомокчу да болуптур. Кечинде ырдаса таңды аппагатырып, эртең менен ырдаса күндү батырып ырдаган Жеңи жок өзүнүн керт башына байланыштуу эмес, жалпы аалам, жарык дүйнө жана тигил дүйнө, заман, жашоо, турмуш, адилеттүүлүк, акыйкатчылык тууралуу ырдаган, Олиядай келечекти көрө ырдаган ойчул, нускоочу акындан болуптур. Айтамын санат тобуңа, санатары. Санат кыргыздын ооздеги адабиятында өтө кеңири өнүккөн. Санат ырлардын мазмуну турмуш, тиричилик жөнүндө философиялык ой жүгүртүп,
жеткинчектерге турмуш салты, тиричилик эрежелери жөнүндө түшүнүк берип, акыл насаат үйрөтүүгө, таалим-тарбия берүүгө арналган. Кадам артынан кадам ыкмасын колдонуп, ырдын тематика идеялык маани мазмунун, тарбиялык маанисин талдайбыз. Биринчи кадам — билүү. Акын ырда адамдагы кандай сапаттарды сүрөттөйт? Жакшы болуп жүрүүгө, жакшыдан тапкын жолдошту, жолотпогон жаныңа жаның деген оңбосту. Бул ырсаптарда акын бардык оң сапаттарды камтыган, жакшы адам болуп жүрүүгө, жакшы адам деген атка татыктуу болуп жүрүүгө чакырган. Ошондой эле акын адамдарды, жаш муундарды чынчылдыкка, жалкоолуктан арылып, эмгекчил болууга, алга умтулуп жашоого үндөгөн. Бул сапаттарды биз төмөнкү ырдан көрө алабыз. Базардан алган буюмуң билбейт деп сатпа кымбатка. Эл тирилик кылганда эсир буктап кур жатпа. Эселик болбой жолуң таап, эбиң менен ырсакта. Ала тоону, анын байлыгын, жан-жаныбарларын акын кандай сүрөттөгөн? Асмандын көркү жылдызда, ала тоо көркү кыргызда, айдын көл көркү ажайып, ак суузар менен кундузга. Кербендер жүрөт жол менен, кейишти тарттык шор менен. Козуну жайдык ой менен, комузду черттик кол менен. Кайтардык малды жол менен, кармадык кушту тор менен. Экинчи кадам — түшүнүү. Акын чыгармада жаштарга турмуш өмүр туурасында кандай насааттарды айткан? Жеңи жок акын акылга өзгөчө маани берип, адамдарды акылдуулук менен иш жасоого үндөгөн. Адамдын жогорку жетишкени акыл, жашоонун улуулугу акыл, бардык жеңиштер, ийгиликтер акылга байланган. Адам акылы менен даңкталат, баркталат, кийинки муундар сыйлайт. Жакшы сапатка ээ болуу, жаман сапаттан арылуу, патриоттук көз караштар кеңири орун алган. Адамды өзгөчө өсүп келе жаткан жаш муундарды өз ата мекенин сүйүүгө, элин баалоого, ата-энени сыйлоого, тууган ага-инилери менен жакшы мамиледе болууга, жалкоолукту таштап алга умтулуу, бул кыска жашоонун баркын билип жашоо, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү сыйлоо, оң сапаттарды ардактоого үндөйт, чакырат. Ага-инилик, туугандык жөнүндөгү насаатын кандай түшүндүңөр? Азилдешип кур дүрмөт, жолдошуңа угатпа. Ол жолу кайса мергенчи, шыралга берет соогатка. Жаманын билсең жолдоштун, жанына барбай олакта. Алты саның аманда, эсендик тиле сообышка. Эки ага-ини бир тууган, эсиң болсо жоолашпа. Эстен кеткис иш кылат, эки адам карыш доолашса. Арман сырын айтышат, аттуу жүрүп ага-ини, алыска сапар жол тартса. Бул ырсаптары менен ынтымактык, биримдик ойлору берилет. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө турмушубузда көп эле орун алып жаткан тууган урук, бир туугандардын арасында көрө албастык, ичтардык сапаттардан улам чыккан, кемчиликтер жана адамдардын бири-бирине жасаган мамилеси начарлап бараткан учур. Акын ушул саптар аркылуу туугандардын ортосундагы мамиленин кандай болушун, ким менен кандай мамиле жасоону ачык көрсөткөн. Үчүнчү кадам — талдоо. Бул ырсаптарында кандай ойлор жатат? Хандар өтөт, калк калат. Укум менен тукумга уланышып нарк калат. Канча заман өссө да кадырлаган салт калат. Жеңсе жоону жериңде, жергесинде салтанат. Бабабыз Баатыр Манастай, баатыр деген даңк калат. Кошой, Бакай, Чубактай, канча баатыр шер өткөн, качырып жоону талкалап. Бетеге кетет, бел калат, калкып учкан булуттай, замандар өтөт, эл калат. Эл оозунда айтылып, эрдик кылган эл калат. Калктын камын ойлогон, касиеттүү шер калат. Бул ырсаптарында акын өмүрдүн ушунчалык аздыгы, кыскалыгы, учкан куштай тездиги сүрөттөлүп, ушул аз жашоодо мансап дүнүйө, бийлик же куру атак даңк үчүн күрөшпөстөн, ак, адил, чынчыл болуп,
эл жери үчүн күйүп, чын дилиңден кызмат кыл деген маани жатат. Жалган айтпай, алдабай, жаман ишке малынбай, ак болсоң, артыңда жакшы кеп калат. Бул насаат азыркы ар бир кыргыздын жигити үчүн эң таасирдүү насаат болуш керек. 4 кадам. Жыйынтыктоо. Жеңи жоктун санатын кайрадан өз алдыңарча окуп чыгып, анда айтылган ар бир насаатын тизмелеп дептериңерге түшүргүлө. Акындын санатынан алган таасирлериңер менен ой бөлүшкүлө. 5 кадам. Колдонуу. Жогорудагы айтылган насааттардын ар бири бүгүнкү коом үчүн эң зарыл. Анткени анда айтылган ойлорду танбай, жээрибей, үлгү катары кабыл алсак, жашоо турмушубузга олуттуу жакшы таасир берет. Башка элдин маданиятын, тарбиясын жандабай, санат ырларында берилген өзүбүздүн байыркы тарбиябызды өгөйлөбөй, өз катары жакшы кабыл алып, аны бүгүнкү жана кийинки муунга жеткирүү, таасирлентүү эң негизги маселе болуусу зарыл. Анда эмесе балдар сабагыбызды аяктап жатып, бүгүнкү сабакта алган билимиңерди өз жашоо турмушуңарда пайдалана билесиңер деген үмүттөмүн.